Бишкек шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун акушер-гинекологу Минара Кулматова 3 айдан бери акыйкаттык издеп келгенин айтууда. Ал иштеген бейтапкананын жетекчилиги Минара Кулматованын ишинен кемчиликтерди таап чыгып, 3 ирет сөгүш жарыялаган соң иштен айдаган. Бирок Минара өзү жетекчилигинин бул аракетин мыйзамсыз деп эсептейт. Ал правком төрайымы катары кызматкерлердин маянасы туура эмес эсептелип жатканы боюнча айтып чыккан. Ошондон кийин гана ага карата куугунтук башталганын айтат. Ну, я являюсь председателем правкома, поэтому я не могу не говорить, что в 2019 году незаконно были выданы премиальные, и ошону айтсам, получается, и они меня вот так, надо меня просто выбросить, выкинуть. Но это моя работа, это во-первых. Во-вторых, я постоянно за права сотрудников, да, неметип чыгам, да, вот, что законно, а что незаконно. Бирок аталган бейтапкананын жетекчиси Тилек Жантайбеков мындай айыптоолорду четке кагып, Минара Кулматованын өзүн күнөөлөп жатат. Ал учурда эмгек өргүүсүндө болгондуктан телефон аркылуу буларды айтып берди. 40 мүнөттөй кечигип келип, анан кийин жумушка келгенде күтүп аткан боюнда бар аялдарды дагы 40 мүнөт күттүрүп койгон да. Боюнда аял заявлениясын жазып алып мага келишет. Анан бул объяснительный жазат. Действительно, мен деген кечигип калдым. Бүт мойнуна алып, признавать этип кечирим сурайт. Аялдын боюнан чыгып калат, анан буну тазалайт да, аборт кылып. Аял келгенде бул деген ошо свечаларды 400 сомдон сатып коет 2 жолу. Ал свечалар деген магазин, аптекада 70 сомду ушундай экен да. Минара Кулматованын үнү жетекчиликке жетпеген соң ал экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын эмгек жана эмгек мамилелерин коргоо жана көзөмөлдөө бөлүмүнө кайрылууга аргасыз болгон. Жалпы талкуунун биримдиги менен бир чыгарылган бүтүмдүн негизинде жумушчуну же болбосо кызмат ордунан сөгүш берилет, же болбосо кызматтан кетирилет жана ушундай процедуралар каралышы керек. Бирок бул процедуралар Кулматова Минара Мелисовнаны кызматтан алып атканда толугу менен каралган эмес, профсоюздун мүчөлөрү дагы жолуккан эмес, комиссия түзүлгөн эмес. Инспекция өкүлдөрүнүн текшерүүсүнөн кийин Кулматованы кызматтан бошотуу мыйзамсыз деп табылгандыктан аны кайрадан ишке алуу боюнча чечим чыккан. Мындай чечим 21-майда эле чыкканына карабай, ушул күнгө чейин аткарылган эмес. Себеби бейтапкананын жетекчилиги мамлекеттик инспекция иликтөөнү бир тараптуу жүргүзгөн деп айыптоодо. Инспекция только рекомендательный характер берет, это заинтересованное лицо болуп калды. Мен ал жөнүндө прокуратурага жазам, ал баланын просто мага справкасын берелик. Мен ошо справкасын алгандан кийин мен обоснование ошол жака жазып туруп берем. Биз ар бир кодекстин ар бир беренеси жана пунктуларынан биз ар бирине дыкаттык менен карап чечим чыгарабыз. Биз мамлекеттик органбыз. Биз жеке же болбосо бир кайсыл бир тараптын кызыкчылыгы үчүн эмес, биз мыйзамдын негизинде чечим чыгарып беребиз. Себеп дегенде бул чечим биз текшергенден кийинки чечимди дагы кайра текшертсе дагы болот. Бирок бул жерде бир негиздүү болуп калды дегенге мен кошула албайм. Себеп дегенде ошол жумуш берүүчү тарап толугу менен процедураларда өздөрү катышты. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын чечими аткарылбагандыктан Минара Кулматова сотко кайрылууга белсенүүдө. Ал адилеттик орно боюнча аракетин уланта берерин билдирүүдө. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал.